Мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясына жүргөн биздин мекендештер, кыргызстандыктар Кыргызстанга 2025 жылы рекордтук суммадагы акча которду. Муну Кыргызстандын статкому берди. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасына Россия Федерациясынан 3 миллиард АКШ доллары которулуп тур. Анын 95%ы Россия Федерациясына жүргөн мекендештер. Андан тышкары дагы бир айта кетчү нерсе, балким жакшы жаңылык, Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы жылдын башында окууга бир жаңы мыйзам киргизгенге аракет кылды. Муну Новые люди фракциясы тарабынан инициатива демилге көтөрүлгөн. Ал жерде чет элдик жарандар, Россия Федерациясына жүргөн мигранттар өзүнүн өлкөсүнө расмий айлык маянасынан ашыкча тыйын которо албасын деп айтып кеткен болчу. Эми бул тууралуу болсо ошол экени финансы комитети мамлекеттик думанын бир сыйра карап туруп, ага бөгөт коюп туруп, бул мыйзам өтпөй калды. Ошол себептен тыйын которуу системасы мурдагыдай эле иштей беребиз. Расмий доход барбы, расмий доход жокпу, ага карабастан эле тыйын котормой. Негизи эле ошол атайын согуш операциясы башталгандан кийин чет элдик жарандарга мамлекеттик думанын депутаттары асылып өчөшүп калгандай, себептеген аларды өкмөттү сыноого жана башка губернаторлорду согушту сыноого көп жерден чектөө коюп койгон. Ошол себептен атаандашкан эле күчү жеткен эле мигранттар болуп калды. Россия Федерациясы бүгүнкү күндө мигранттар жетишпестик болуп атат. Бул тууралуу Москванын мэриясы Сергей Семенович Собянин да айтып кеткен. 2026 жылы 30 жылга чейин кабыл алынган стратегияга карабастан мигранттарга жеңилдетүү кылышы мүмкүн. Себептеген социально-экономический блокто бул талкуу азыр жүрүп атат. Жумушчу күчтөр керек болуп атат, мигранттарга тийиш белгиледип атат. Мисалы үчүн жакында эле чоң очогон кар жаады, көчөнү тазалаганга эч ким жок. Бул болсо ошо Орто Азиядан келген мигранттар тазалап турчу. Андан тышкары строй сектордогу жана тигүүчү сектордогу ошо жумушчулардын күчү жетпестен токтоп калды. Эми бул жаатынан азыр кандай өзгөрүш болот айтып турабыз, күтүп турабыз. Учурдан пайдаланып, ошо тыйын которуу системасына кичинекей жарнама Доскрыдабанк жашынакай акция уюштуруп атат. 30 апрелге чейин ким тыйын которса Кыргызстанга утушка жүздөгөн техникалыктар жана 2 автоунаа баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол Доскрыдабанк аркылуу которо туруп, ошол жерден алганга аракет кылыңыздар, балким утуштун ээси силер болуп каласыңар. Бул жаатынан, миграция жаатынан дагы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14.